Ош муниципалдык ипотекалык программаны ишке ашырып жаткан Кыргызстандагы жападан жалгыз шаар болуп эсептелет. Программа июнь коогасында жабыркагандар үчүн курулган үйлөрдөн арткан батирлерден башталган. Ал үйлөрдү сатуудан түшкөн акчага азыр 80 батирлүү 9 кабаттуу үйдүн курулушу башталып, 2021 жылдын башында бүтүрүлүүсү пландалууда. Ал жерде биз буга чейинки ушул ипотекалык бөлүштүрүү маселесинде көйгөйлөрдү эске алдык. Эң чоң көйгөй бул жанагы 20% алдын ала төлөө маселеси болчу. Аны биз 10%га чейин түшүрүүнү. А эгерде жарандарыбыз мүмкүнчүлүк алса, анда аны эгерде төлөө жөнөмдүүлүгү жогору болсо 30%га чейин көтөрүүгө шарт берип атабыз. Демек, жарандарыбыз мүмкүнчүлүгүнө жараша 10%дан 30%га чейин мындай жылышышы мүмкүн. Өзүңүздөр билесиздер, мурун көпчүлүгү ошо 20%ды алдын ала төлөмдү төлөй албай бул программанын катуусу боло албай калышкан. Ипотеканын шарттары мурдагыдай эле 4%дык үстөк менен 12 жылга берилет. Баасы да арзан болуп, болжол менен чарчы метри $400 чейин болот. Жергиликтүү бийлик ар бир жаранды үй менен камсыз кылуу максатында мындан башка дагы 2 көп кабаттуу үйдүн курулушун ушул жылдын сентябрь айында баштоону пландап жатат. Достук кичи районунун 83 дарегинде экинчи ипотекалык үйдүн курулушу башталды. Бүгүн анын котлованы казылып, биз азыр болжолдоп жатабыз, сентябрь айынын башында ал жерге капсула салуу иш-чарасын жасайбыз. Андан сырткары 3-чү үйдүн курулушундагы тендерлер өткөн. Ал ушул биздин машина базар жактас тиги Көкүмбий көчөсүнүн 100 дарегинде курулушу болжолдонуп жатат. Анын да курулуш иштери, курулуш долбоорлоо иштери аяктап калды. Биз болжолдоп атабыз, октябрь айынын башында ал жерде дагы капсула салуу курулуш иштерин баштоо аземі болот. Ушул 3 үйдү жалпылап кошкондо жалпысы бир 230-240 батирдин тегерегинде, азыр айрым долбоорлоо иштери такталгандыгынан улам айтып атам, батирдин курулуусу мүмкүн болуп атат. Акыркы үйдүн куруп бүтүү мөөнөтү 22 жылдын акыркы айлары. Азыр графикти тактап чыккандан кийин ал боюнча да так маалымат беребиз. Демек, курулуш иштери башталды. Бул программа уланат, токтобойт. Мэриянын ипотекалык программасы муктаж жарандардын үйлүү болуусуна чоң мүмкүнчүлүк берет. Батирлерди бөлүштүрүү комиссиясы койгон талаптарга туура келген жарандарга кезеги менен үйлөр берилет. Талаптардын негизгилери кайрылуучу адам шаардын тургуну болушу керек жана кыймылсыз мүлккө ээ болбошу керек. Ушул тапта үйгө муктаж болуп арыз бергендердин саны 1,5 миңге чукулдап калды. Мэриянын алдында курулуп жаткан ипотекалык үй биринчиден ошол мамлекеттик кызмат иштеген, муниципалдык кызматта иштеген кызматкерлер үчүн чоң мүмкүнчүлүк экен. Анткени бардыгында эле азыр 1 жылга или 1,5 жылга бат акчасын төлөп үй алганга шарты жок да, айлык менен ал нерсени төлөп үйлүү болгонго бул чоң мүмкүнчүлүк. Анан дагы мага бизге ошол жакканы пайызынын аздыгы, мурдагы ипотекалык үйлөргө салыштырмалуу пайызы төмөн. Шаардын ортосунда салынып атканы дагы бул мүмкүнчүлүк экен. Ипотекалык негизде берилүүчү көп кабаттуу үй Курманжан Датка көчөсүнүн 121 дарегинде жайгашып, бардык шарттар каралып, жер төлөөсүндө 40 орундук автоунаа токтоочу жай болот. Сыртында да өзүнчө 50 унаага ылайыкташкан автопаркинг болот. Самара Парпиева, Алтымыш Жантемир уулу, ТМЖ жаңылыктары.